Яндекс доступту жабып коюптур. Эмне үчүн десе, так, диагностикага киребиз. Пройти проверку личности дейт. 12 саат сайын өтүп туруш керек. Салам достор. Бүгүн саат 7:30 болду. 2 июль, пятница күнү, 2021 жыл. Менден көбү сурап атышат, мен бул жака келгениме жарым жылдай болуп калды убакыт. Көп досторум, тааныштарым, туугандарым көптөр сурайт. Яндекс Таксиден кантип иштесе болот, канча тапса болот күнүнө депчи. Ошол суроого бүгүн баардыгыңыздар жооп аласыздар. Анткени мен уккандан бир көргөн артык дейт. Мен сиздерге видео тартып, ушу бүгүнкү иштеген сменамды башынан аягына чейин каналга подписываться этип көрүңүздөр. Алдыда кызыктуу видео күтүп жатат. Анда эмесе бүгүнкү күнүбүздү баштайбыз. Так, мына достор, саат 7:30 болду. Выйти на линию кылабыз. Мына бүгүнкү иштеген 0. Так, баштадык. Анда эмесе бүгүнкү жумушту Так, Москва полный фиолетовый күйүп атат. Мен турам. Заказ бере элек мага азырынча. Мына Химки күйүп атат, минималка 550, Красногорск 600 деп. Бардык жакта күйүп атат. Минималкалар 450 деп. Кудай буйрса жумуш башталат азыр. Бир 5 коэффициент менен. Так, кай жака барат экен көрөбүз. Так, 22 мүнөттүк жерге барат экен. Бул деген жакшы, 11 километр жер экен. Так, ошо. Достор, жеттим буйруза. Оплата наличным экен. Азыр күтүп атам клиентти. Так, достор, клиентти жеткиздим. 459 рубль чыкты. Наличными картама төлөдүк которуп. Так, продолжить деген жазабыз. Хотели бы снова поехать с этим пользователем дейт. Ооба деп коебуз. Чаевые калтырып кетти. 500 сом берди. 5 звездочка коебуз. Да, заказ күтөбүз. Кудай буйрса фиолетовый зонадабыз. Москва полностью күйүп атат. Толугу менен. Село Красное дейт. Долгий поездка экен, 1-4 менен. Кандай кылсак? Ал өрелчи көрөбүз. Подмосковьега берип койду окшойт. Так, кай жака барат экенбиз? Село Красное 11 дейт. 1 сааттык жол экен, 54 километр. Троицк деген шаарды көздөй. Желательно эртең менен мындай долгий поездкаларды албаш керек эле. Мен ойлоптум эле, жакын эле окшойт деп көрдү, алыс экен, достор. Достор, кудай буйрса мына жеткиздим. Заказды 1 саат 7 мүнөттө. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества Ожидание бар болчу, жолдон 10 поставьте мүнөт нам ожидания, оценку в приложении. 48 рубль кошуп бериптир Яндекс. Кудайга шүгүр. Дааны базабыз. Мындай клиенттерге 5 коебуз. Аябай эле алыстап кеттим Москвадан, Подмосковьега келип калдым. Бул жактан Яндекс по району эле мелкий заказдарды бере берет.
70 рубльдык, 50 рубльдык, 100 рубльдык Бишкектегидей эле болуп калат. Бул жактын немесичи базы. Ошон үчүн поделамды коебуз центрге. Так, меники поделам. Кремль коюлган. Так, поехали, пожалуйста. Шарды көздөй секирейин жылы өрөбүз. Акырындап жолдон Кудай буйруса заказ берет деп ойлойм. Бул жакта делать нечего, ошон үчүн шарды көздөй жылы өргөн оң. Анда менсе бысмылда дейлик деле заказ берди, бирок 7 мүнөттүк жер экен, 7 километр жерден. Москваны көздөй заказ берди, биз коэффициент 23 мүнөттө жетет экен, 20 километр. Жакшы. Оценка койбой эле коебуз. Так, кийинки заказды резко эле берди, келатсам жолдон. Ал жака барабыз. Дальний неме экен, Москвага, центрге. 41 мүнөттүк, 23 километр. Так, көрүп атабы. Лондон 45 мүнөттү. Клиентти жеткиздим. 786 рубль болду. Андан Яндекс 23% алып алды комиссия. В итоге мага 596 рубль калды пайда. Яндекстин комиссиясынан тышкары. Так, достор, мына заказ алдым, заказга келип калдым. Алып как раз жакшы болду, по пути обедке барып аткан болчумун. Поделамды коюп, как раз ошол мен бара турган адреске экен, Минский 2-ге. Саат 11-ге 5 мүнөт калды. Так, достор, бул заказды жеткиздим. 22 мүнөттө пробка экен, аябай. Ошон үчүн кечирээк жетип калдым. 350 рубль болду 22 мүнөттө.
Кудай буйруса мына обедтен чыктым, чыгып кичине бир аз эс алып алып, дагы бир жумуштар бар болчу, ошолорду бүтүрүп алып, мына саат заправкага кирип, бензин куюп, анан жумушка чыкканча саат 3 болуп калды. Кудай буйруса кечки саат 10-11ге чейин иштейт окшойм бүгүн. Негизи пятница күнү жумуш жакшы болчу эле. О, как раз мына бир менен заказ берди. 8 мүнөткен. Алабыз бисмилла деп. И кеттик. 5 мүнөттүк жерге эле барат экен. Клиентке чейин 8 мүнөттүк жол. Кээде ушундай да заказдар болот. 150 сом эле чыгат бул заказ. 5 мүнөттө жеткиздим. 165 рубль болду. Так, продолжить кылабыз. Яндекс сразу эле заказ берди. Так, отмена болуп калса керек. Отмена болуп калыптыр. Отмена болуп калыптыр ал заказым. Так, минималка күйүп атыптыр. Ошо минималканы көздөй барыш керек. Минималканы аткарыш керек, значит. Так. Минималка. Минималканы аткарайын, значит, анда. Так, заказ түштү. О, нормальный заказ окшойт. Тиги заказга келсем отмена болуп калды. Как раз келер менен эле отмена кылып таштады тиги. Бирок сразу эле бөлөк заказ алдым центрге. Как раз жакшы болду, минималка күйүп турган жака берди да заказ. Так, достор, жеткиздим. Саат 4:30 болуп калыптыр. 4-төн 20 мүнөт өтүптүр. 28 мүнөт өткөндө жеткиздим. 515 рубль чыкты. Продолжить басабыз. Даны басабыз. 5 коебуз, потому что чаевые калтырып кетти. 35 рубль болсо дагы. Так, минималка жакка келдик. Жакшы болду. Азыр центрде экономго 460 рубль болот минималка. Канчага чейин экен? Так, саат 6:40га чейин экен. Доступ закрыт дейт. В чем причина? Проверка личности дейт. Ар бир 12 саат сайын сүрөттү сурап калган бул жакта, потому что ар ким эле өзүнүн правасы менен иштебей, бөлөк бирөөнүн правасы менен иштей берип, ушинтип Яндексти жаман көндүрүп коюшкан. Достор, кийинки заказ түштү. Саат 4:30да алдым. Жакшы болду, по минималке экен. 12 мүнөттүк жерге барат экен. 460 берет да гарантия менен. Өзү бир 150 чыкса керек. Москванын центринде жүрөм, онда 2 этаж, 3 этаж үйлөр. Ушуну айтышат, орустар айтып калышат.
илгерки үйлөр депчи. 19-кылымда салынган үйлөр, Николай жана Романовдардын учурунда салынган үйлөр дейт, революцияга чейин. Ошону кызыккан, ушуга кызыккан, ушуну билгендер болсо комментарийден жазып койгула. Достор, 4-төн 41 мүнөт өттү. Заказды жеткирдим, 6 мүнөттө эле. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Пятницкая, дом 5. Да, подождать и обратно к метро. Это вот здесь на светофоре где-то. Сейчас я по карте посмотрю. Так, сейчас. Пятницкая, дом 5. Улица, Пятницкая улица, дом 5. Да, я понял. И обратно в какое метро? Сюда, на Павелецкую. На Павелецкую? На Сожидание. Сколько там ожидать? Да, вы меня подождете и обратно. Сколько подожду? Ну, я не знаю, мне сейчас быстро документы отдать. Пару слов и все. 10 минут, да, где-то? Ну, может быть, да, может меньше. 700 рублей будет. Ошентсе качып кетти, потому что невыгодный уклад 700дөн ылдый болсо. Мына саат 4-төн 50 мүнөт өттү. Кийинки заказга баратам. Кийинки заказга 5 мүнөттө барат экен. Кайра жакшы болду, ал заказ минималка экен, кайра 2 километр жерге 5 мүнөттө жеткизет экен. Ошо азыр барып анан тартып көргөз. 7 мүнөттө 5тен 5 мүнөт өттү. 7 мүнөттө 160 рубль иштедим. Бирок минималка бар болчу, ошон үчүн. Достор, бул райондо минималка да жок экен, коэффициент да күйбөйт экен, ошон үчүн центрди көздөй кетип атам. 12 мүнөт көргөзүп атат. Аз центрге барып, минималка күйүп аткан жерге барып, ошол жактан заказ алып иштеп баштайбыз. Пока бул жакта делать нечего. Пробка дагы көп. Өзүңдү өзүң мынтип кыйнай берген болбойт. Достор, мына клиенттерден мондай да тамаша болот. Бул заказга келгениме 5 мүнөттөй убакыт коротуп келдим, кайра 7 мүнөттөн ашык убакыт күттүм. Бул жак центр, Минфиндин жанында турам, парковка жок. Парковкалар 380 рубльдан. Анан жакшы эле заказ болчу, 40 мүнөттүк жерге бармак. Күтсөм чыкпай койду, анан айла жок. Отмена кылып коебуз. Заказ отменен. Болду, ошондой. Ушинтип клиенттер бизди ушинтип ойнотуп коюшат. Заказ отменен. Тор жеткиздим, Бойруза 18 мүнөттө жеткиздим. Клиент 300 рубль берди, бирок Яндекс 460-ка чейин округлять этип берет. Жолду жигитке ажалдуу кийик жолугат деген окуя болду окшойт бул жакта. Кудай буйрса, мына да минималка берди. Центрден 10 мүнөттүк жерге барат экен. Биякта центрде минималка 460 күйүп атат. Кудай буйрса, бүгүн эми жумуш өтө деле жакшы деп айтканга болбойт, бирок кудайга шүгүр. Саат 6-дан 15 мүнөт өттү. 4,5 миң иштедим Яндекстин комиссиясынан тышкары. Канча заказ кылдым? 10 заказ кылдым. 4,5 миң рубль иштедим. Бул жаман эмес, жакшы. 1,5 миң рубль бензинге куйгам, бензин. Ошондо 3 миң калыптыр. Жыйынтыгым кечинде
кечинде чыгарам. Ошон үчүн аягына чейин көргүлө достор. Күтө жеткичтим. 245 рубль берди клиенттер, бирок Яндекс 460ка чейин да кошуп акча берет. Продолжитти басып, жумушту баштайбыз. Улантабыз жумушту. Центрде жүрөм мен. Саат 7:30 болду. Жаңы эле заказды жеткиздим, 500 рубль чыкты. Так. Так, бүгүнкү доход 13 заказ кылдым. 5665 рубль болду. Яндекстин комиссиясынан тышкары. Кудай буйрса бүгүнкү план 8 миң иштейбиз. Эгерде жумуш жакшы болуп кетсе 10 миңге чейин, саат 10-11ге чейин иштейбиз, кудай буйрса. Кыргызстанда гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө эле ситуация аябай начар болуп атат. Коронавирус болуп, карантин болуп, жумуш жок болуп, мисалы көп жумуштар жабылып калды, көп мындай майда бизнестер банкрот болуп жабылып калды, ишканалар. Ошон үчүн жумушу жок, акчадан кыйналып, оокаттан кыйналып, жумуш таппай жүргөн биздин кыргыз бир туугандар ушу таксиге чыгып, өзүн пробовать этип көрсүн деп, өзүн текшерип көрсүн деп, аракет кылсаң берекет дейт. Жөн эле жүрө бербей, аракет кылып көрүш керек, пробовать этип көрүш керек. Ошон үчүн өзүмө каалаган жакшылыкты да башка бирөөгө каалап, ошолор үчүн тартып атам, көрсүн деп. Анан бизде кыргыздарда мындай сөз бар да, көрө албастык бизде өтө күчтүү. Мисалы бирөө эле эчтеке кыла албайт, эчтеке колунан келбейт, же эч кимге жакшылык кылбайт, же жаман сөздөн башка жакшы сөз айта албайт да. Ошолорго да айтып коеюн. Биринчи мындай комментарий жазыштан мурда ойлонуп туруп, анан кийин эгерде ал комментариңиздер мындай конструктивный, обоснованный комментарий болсо гана ошолорду жазгыла, критикаларды жазгыла, кандай минустар болсо ошолорду жазгыла, кандай сурооңор болсо ошолорду жазгыла. Бардык суроолорго жооп берем, бардык комментарийлерди окуйм. Ошон үчүн бардык ошо туугандарды айтып кетмекчимин. Москвага келип иштесе болот, иштегиле, келип көргүлө, кандай суроолор болсо жооп берем. Дагы кудай буйрса алдыда да жакшы видеолор күтүп жатат. Комфорт плюста кандай иштесе болот, ошону да көргөзүп, иштеп өзүм как пример катары көргөзүп берем. Мен уккандан бир көргөн артык дейт. Бизнесте кандай иштесе болот, бизнес таксиде, минивэн таксиде кандай иштесе болот, ошолордун бардыгын көргөзүп берем. Бардык нюанстарын, плюстарын, минустарын айтып, кандай лайфхактар, кандай кылып жакшы иштесе болот, кандай кылып иштебеш керек, ошолордун бардыгын көргөзөм. Ошон үчүн каналга катталгыла, подписаться кнопкасын басып, бул видеону поделиться кылып, WhatsApp'тан тааныштарыңарга, досторуңарга, ошо таксиде иштеп жүргөн же Москвада жүрүп анча жумуш таппай жүргөндөргө ошолорго жибергиле. Бул видеону көрсүн. Эгерде правасы бар болсо, таксовать эткенге мындай көңүл бар болсо, попытка не пытка дейт, көрсүн, иштеп аракет кылса болот, аракет кылсаң берекет дейт. Ойчул ойлонгуча тоо келчи тоон ашыптыр дейт. Ошентип ойлонуп жүрө бербей кылсам болобу, болбойбу деп. Пока мындай өзүңөр пробовать этип көрмөйүнчө мындай билбейсиңер да кандай результат болот экенчи. Ошон үчүн келип иштеп көргүлө, пробовать этип көргүлө. Мен колумдан келишинче бардык жардамдарды берем. Ошон үчүн лайк баскыла, комментарий калтыргыла. Так, достор, саат 9:30 болуп калды. Жеткиздим. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста,
Убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения Яндекс качества сразу эле обслуживания заказ берди. поставьте нам оценку в приложении. Катарынан эле. Так, 15 мүнөттүк жерге экен. Так, Кудай буйрса жумуш уланып атат. Так, достор, саат 9-дан 45 мүнөт өттү. 9-дан 45 мүнөт өттү. Заказды жеткиздим. 13 мүнөттө 282 рубль чыкты. Что-то заказдар слабый болуп атат. 100 рубль чаевые чыдап коюптур. Рахмат. 5 коп кообуз. 10-дан 18 мүнөт өттү. Так, все. Спасибо за поездку. 347 Заказ рубльга будет жеткиздим, оплачен заказ. картой. 11-ге 10 мүнөт калды. 21 мүнөттө жеткиздим заказды. Просто пробка болуп калды. Жакын эле заказ болчу негизи. Светофорлордо көбүрөөк туруп калдым. $495 минималка. Жумуш кайнап атат. Москвада, особенно Подмосковьяда, центрде жумуш жакшы, бирок что-то коэффициент күйбөй атат мен турган жерде. Бирок минималка күйүп турат. 12-ден 15 мүнөт өттү. Эмеге кирсек, таксометрге кирсек, мына уже 12-ден 16 мүнөт өткөптүр даже. Бүгүнкү күндүн жыйынтыгы 19 заказ кылыптырмын общий. Грязный 9736 рубль иштептирмин. Яндекс болсо 23%, 2263 рубль иштептир. Комиссия парк болсо 38 рубль плюс еще күнүнө 100 рубльдан алат. Ошондо 138 рубль иштептир. 227 километр жүрүптүрмүн. Так, ошондо кандай деп эзем жыйынтыгы. Негизи бүгүнкү план боюнча 8000 деп чыккам. Негизи пятница, суббота күндөрү жумуш жакшы болот. Ошондуктан 8000ден 10000ге чейин да иштеш керек да негизи. Анан бүгүнкү күн өтө жакшы эмес, бирок орточо болуп калды, Кудайга шүгүр.